5 май Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган күн. Бул баш мыйзам эгемен кыргызстандыктардын укуктук негиздерин бекемдеп, Кыргыз өлкөсү өз алдынча мамлекет болуп түзүлгөндүгүн айгинелейт. Быйыл өлкөбүздүн баш мыйзамы кабыл алынганына туура 30 жыл толду. Бүгүн президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан Конституция күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Сөз кабарчыбызда. Өлкөбүздүн баш мыйзамы Конституциянын 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дардановдун катышуусунда өткөрүлдү. Облус башчысы демократиялык өнүгүү, мыйзамдуулуктун бекемделиши, адам укуктары жана эркиндиктерин кынтыксыз сакталышын камсыздаган өлкө Конституциясынын 30 жылдыгына карата куттуктоосун жолдоду. Конституция Кыргыз Республикасынын элинин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, мамлекеттүүлүктү сактоо жана чыңдоо, адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоого жана урматтоого багытталган. Мекенибиздин өнүгүүсүнө багытталган зор максаттарды биргелешип чечип, келечекте бакубат жашообузга чогуу кадам таштайлы. Элибизде тынччылык, ынтымак, ырашкерлик бекемделе берсин. Майрамдык иш-чарага облустук мекемелердин жетекчилери жана кызматкерлери катышты. Өлкөнүн негизги документи Конституциянын 30 жылдык мааракеси менен Талас облусунун прокурору Гүлмира Кашкарова куттуктады. Конституциянын негизги миссиясы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларациясында каралган суверенитеттүү мамлекетти орнотуу жана дүйнөнүн саясий картасында көз карандысыз Кыргыз мамлекетинин пайда болушун мыйзамдуу түрдө жол жоболоштурган күндөн бери мына 30 жылдык тарыхты башыбыздан кечирдик. Баш мыйзамда Кыргыз Республикасынын эли эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин жападан жалгыз булагы болуп саналат деп баса белгиленген. Өлкөбүздүн баш мыйзамынын 30 жылдык мааракесин облус тургундары да шаңдуу маанайда белгилешүүдө. Мамлекеттүүлүгүбүздүн бүтүндүгүн бекемдеген баш мыйзам элибиздин бейпилдиги, жашообуздун коопсуздугу үчүн гана иштесин дешет. Адамдардын укуктары жана эркиндиктери жеке укуктарга, саясий укуктарга, социалдык, экономикалык укуктарга да бөлүнүп, Кыргыз мамлекетинин конституциялык түзүлүшүнүн саясий укуктары, экономикалык укуктар, анан жарандык укуктарга да негиздери деп бөлүнгөн. Негизинен ошол конституциябыз элибиздин өсүп өнүгүш үчүн жакшы жол ачып берет деп ишенебиз. Президенттик башкаруу киргизилгенден баштап өлкөбүздө мыйзамдуулук аягындай күчүнө келип, экономик социалдык өнүгүштөр камсыздалып атат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Конституциябыз мындан ары да өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн, элибиздин гүлдөп өнүгүшү үчүн кызматын кыла берсин. 5 май Конституция күнүнө арналган салтанат концерттик программа менен коштолуп, патриоттук чыгармалар жаңырды. Азыркы колдонуудагы Конституция 2021 жылы 11 апрелде жалпы элдик референдумдун тандоосу менен кабыл алынган. Азыркы Конституция 116 берене 5 бөлүмдөн турат. Анын ичинде конституциялык түзүлүш, мамлекеттин саясий түзүлүшү, элдердин саясий абалы, башкаруу органдарынын укуктары, сот бийлигинин укуктары сыяктуу негизги ченемдик актылары камтылган. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Талас шаары. Теманы улай. 5 май Конституция күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жарандарга акысыз юридикалык жардам берүү акциясын өткөрдү. Талас шаарында акысыз юридикалык кеңеш берүү аянтчасы уюштурулду. Анда жарандар жер маселелери, пенсия, пособие жана кылмыш иштерине байланыштуу суроолорун берип кайрылышты. Темага кенен кабарчыбыз токтолот. Айзада Ибраимова Көйгөй айылынын тургуну. 2 жылдан бери 14 сотук жер аянтынын 20 метрге жакын жерин тарттырып жибергенин айтып, барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Айзада Ибраимованын үйүнүн аянтын коңшулары бир тарабынан 8 метр, бир тарабынан 10 метр аянтын ээлеп алганын айтып, маселесин чече албай келет. Ал бүгүнкү юстиция башкармалыгы уюштуруп жаткан акцияга жардам сурап кайрылган. Биздин жерди тийгеде чийип берип койгон Сарталиев Бакытка. Түндүк тарабында кошунам Кушубаков Медетканга да чийип берип койгон мен жеримди. Анан барганда эле документимди жазап туруп, монтип. Ал жаза алган документимде да жетпейт. Арыгым жок. Чыгыш тарабында арыкты булар жаап салган. Сотко барганда да специалисттерден сурайт экен. Архитектурасынан госреестрден сураса, арык барбы десе, жок дейт. Экөөнүн тең жери ашык.
алардан санзона чыгат экен, менден санзона чыкпайт экен. 11 метр кылып жасаганда деле мен жолдун ортосуна чыгып атам. Өлкөбүздүн баш мыйзамынын 30 жылдык мааракесине карата Талас шаарында Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматы тарабынан жарандарга ар кыл багыттагы акысыз юридикалык кеңештерин беришти. Бул иш-чарага бардык мекемелерден, мамлекеттик ишканалардын кызматкерлери катышат, ошондой эле координаторлор, госрегистрден, Соцфонддон, Соцзащитадан, Дагыстан өкүлдөрү келип, элдерге бекер консультациялык жардам көрсөтүүдө. Юридикалык жардам кызматы уюштурган акцияга жарандар жер маселелери, пенсия, пособие жана кылмыш иштери боюнча жардам сурап кайрылышты. Мүлк бөлүштүрүү, эми жарандык кодекс бар билесиздер. Үй бүлөлүк кодекс бар, уголовный кодекс деген бар. Ошол анан жанагы административдик иштер бар, сотто каралуучу. Ошол талаштардын баардык түрү менен бизге кайрылышат. Өздөрүнө керектүү маалыматтарды алган жарандар мындай жардамдар үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Юридикалык жактан ар кандай маалыматтарды алып керектүү. Ушундай уюмдар болсо, ушундай эл менен тыгыз байланышта болсо жакшы болмок. Азыр өзүмө тиешелүү көйгөйлүү маселелерге тиешелүү суроолорумду берип, өз жообумду алдым. Баарыңыздар ушул нерсеге кайрылып туруңуздар. 2023 жылдын башынан бери акысыз юридикалык жардам сурап 44 жаран кайрылган, алардын 30дан ашууна жардам көрсөтүлүп, маселелери чечилген. Ал эми калгандарына көйгөйүнө жараша тиешелүү тараптарга жөнөтүлгөн. Юстиция министрлиги жана анын аймактардагы башкармалыктары жарандарга кайсы учур болбосун акысыз кеңеш бере алышат. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас шаары.